Саламатсыздарбы ардактуу биздин көрөрмандар, назарыңыздарда Умтул подкаст, кызматта Акылай Бакешева. Билим көптү кылбайт, өнөр азды кылбайт. Бүгүнкү биздин студиябыздын конугу Талайбек Орунтаев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. 18 кесиптик лицейдин директору жана ошондой эле бүгүнкү күндө мына ошол чоңдордун билимин жайылтууда чоң бир салым кошуп келаткан инсандардын бирисиз. Кош келипсиз Куттуу студиябызга. Негизи формалдуу алып баруудан алыстап, биринчи жеке өзүңүз жөнүндө суроо узаткым келип атат. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кесиптик ошо жолуңузду кантип баштап калдыңыз эле, анан кийин кандайча бул тармакка келип калдыңыз? Эми келгеним өтө эле жөнөкөй. Биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Кесиптик билим берүү системасына, деги эле билимге көңүл буруп, ошо коомчулуктун көңүлүн буруп атканыңыздарга бул абдан керектүү нерсе деп эсептейм. Ал эми мен бул системага кандай болуп келип калганым боюнча, мен өзүм 4-ч кесип лицейде окуп бүтүргөм. Ошол жерде окуп эле, анан ошол жерде иштеп калгам, устат болуп. Андан соң ошо жогорку билим алып, кайра эле ошол кесиптик лицейде ошол өмүр бою, мындайча айтканда 19 жыл эмгектендим. Ал жерде тарбиячы да болуп иштедим, ал жерде мугалим да болуп иштедим, устат, улуу устат болуп иштедим. Анча-мынча кичинекей структураларын жетектеп калдым. Ошентип отуруп, анан мына 19-20 жыл болуп атат. 18 кесип лицей конкурстан өтүп жетекчи болуп келип калдым. 7 айдан бери ошол кесип лицейде жетекчи болуп эмгектенип келатам. Куттуктайбыз. Себеп дегенде быйыл эле, быйыл ушул орунга ээ болгон экенсиз. Менин билишимче абдан конкурс талап абдан күчтүү болчу. Дарак бир жерден көгөрөт дейт, өнөт дейт. Мына сиз өзүңүз ошол кесиптик багытта, кесиптик лицей тармагында көп иштептириңиз, 19 жылдан ашып калган экен. Анан кийин эмне үчүн дал ушул кесиптик лицей программалары менен иштөө сизди кызыктырат? Эмне себептен калып калдыңыз? Себеп дегенде биз сиздин потенциалыңызды билебиз. Мындан дагы башка багытта бара турган жайыңыз бар эле да? Турмушта көп аябай чакыруулар болду. Бир топ сиз туура айтасыз, жакшы мүмкүнчүлүктөр башка чөйрөдө дагы болуп атты, бирок эмнегедир кесиптик лицейде окуп, ошол жерде бир топ жыл эмгектенген соң, ошол кесиптик лицейге келген окуучулардын психологиясын, ошол жерде иштеген коллегалардын психологиясын жакшы түшүнүп калат экенсиң да. Анан кесиптик билим ар дайым керек. Мисалы, бир кесиптин ээси болсоң, ачка калбайсың да. Муну коомчулук эми түшүнүп келатат, тилекке каршы. Баягы союз учурунда биздин ата-энелерибиз бир аз башка багытта тарбиялап калышыптыр. Ошон үчүн азыркы учурда бул кадровый дефицит деп кол менен билген усталар азайып бараткандыгы бул мындай түздөн түз себепте. Ошон үчүн бул кесипте көп жылдан бери аркалап аткандан кийин мен мындай позициядамын да. Канчалык өзүңдүн ишиңдин майын чыгара билип, ошол багытта кыйын адис болсоң, коомчулукка дагы, үй бүлөңө да, өзүңө дагы чоң пайда алып келет да. Ошон үчүн мен мугалимдик кесип, жетекчилик кесип бул туура багыт деп эсептейм мен үчүн. Ошон үчүн ошол ишти, ошол багыттын майын чыгарып бир элге кызмат кылсам деген ойда. Өзүңүздү жетекчи катары кандайдыр бир максаттарды коюп атсаңыз керек да. Азыр эфирден тышкары айтып калдыңыз, мен мына келгени ушул 7 ай аралыгында турба режимде иштеп атам деп. Анан кийин мен билишимче бир кандайдыр бир миссияны алып жүргөндөйсүз да. Алдыга койгон максаттарыңыз жана ошондой эле ушул багытта ишке ашыра турган миссияңыз эмне деп эсептейсиз? Бир нерсени айтсаң кайталангандай эле боло бересиң да. Көп жылдан бери ушул багытта жүргөндөн кийин кесиптик билим берүү системасы бир башка деңгээлге чыкса, анан кийин албетте бул чыгат. Азыр себеби дегенде мамлекет тарабынан дагы, жетекчилик тарабынан дагы, министрлик тарабынан дагы абдан көңүл бурула баштады. Себеби дегенде бул дүйнө жүзүндөгү болуп аткан тенденция, талап болуп атат. Анан ошого бир менде кичинекей салым болсо, анан жакшы эмгек жаамат бар бизде. Ошол эмгек жаамат менен биргеликте биринчи өзүбүздүн иштеп жаткан кесиптик лицейдин деңгээлин, мындай маркетинговый жагындагы
Анан кийин кичүүмүн болсо кичүүмүн, улуумун болсо улуумун, кыскасы баарына биздин ошо кызматты кылып, окутуп, үйрөтүп, анан кийин кайра эле ошо айланып келип мамлекетке салым кошсок деген ой. Кыска нуска жооп берет экенсиз. Токотер жерин сөзүңүзгө аралжы айтып калдыңыз. Ошол биз дагы Кудай буюрса өнүгөбүз, өзгөрөбүз деп калдыңыз да. Андан кийин баягы сиз жетекчи катары кесиптик окуу жайларда өзгөртө турган кайсы олуттуу иштерди айтат элеңиз? Эң биринчи биз дүйнө жүзүндө могу кесипкөйлөр жетишсиз деп атпайбызбы? Кол менен билген ошол эле усталарбы, ширетүүчүбү, поварбы, тигүүчүбү айырмасы жок. Ошондой эле азыр мугалимдердин да, устаттардын да жетишсиздиги аябай чоң көйгөй жаратып атат биз үчүнчү. Бул мен үчүн эле эмес, менин башка кесиптик лицейлердеги жетекчилердин дагы көйгөйү. Кесиптик лицейлер эмес, мектептердеги дагы көйгөй, мугалимдин жетишсиздиги. Жөн эле мугалим эмес, кыйын мугалимдин. Шыктанып окуй турган, өзүнүн ишин билген окуучулар менен азыркы Z поколение дейбизби? Ошол поколениянын тилин тапкан. Анан азыр окуучулар дагы, жаштар дагы башкача да. Булар өтө алдыга жүгүрүп кеткендей сезилет да. Анан сен окуучусуң, мен мугалиммин деген позиция азыр иштебейт. Азыр дос болуш керек. Азыр тил тапканды билиш керек, методикалардын түрлүү небир түрлөрүн билиш керек да. Ошон үчүн мен коллегаларыма айтам ар дайым. Окуучу, азыркы замандын окуучусу бул мугалим жок деле билим алып кете алган заманда жашап атабыз азырчы биз. Мүмкүн азыр. Андан кийин ошон үчүн окуучу мугалимге кошомат жасабаш керек. Мугалим окуучуга кошомат жасаш керек. Биз окуучу үчүн жүрөбүз. Министрлик окуучу үчүн жүрөт. Бүт система ошол окуучу үчүн деп жүрөбүз баарыбыз тең. Ошон үчүн биз туура багытталышыбыз керек, туура тарбиялашыбыз керек. Анан кийин илгеркидей указка менен башкача салып, же болбосо тилде урушуп деген азыр андай жок, ал заман бүткөн. Ошон үчүн кыйын мугалим бул айлык маянага табыш кыйын. Азыркы көйгөй ошо кадровая политика эң биринчи көйгөй. Кадр болсо иш жүрөт, кадр жок болсо иш жүрбөйт. Ошон үчүн биздин окуучуларга туура билим берген, ошол жөн эле мугалим эмес, ал ошо бир кесиптин да ээси болуш керек болуп атпайбы? Бизде кесиптик лицейлерде, мектептерде мисалы кандай көйгөй бар? Мугалим деле табыш керек да, мисалы. Бизде мугалим педагог, анан адис, бир кесиптин ээси болуш керек. Ошо бизде бар кесиптердин ээси болуш керек да. Бул оңой көйгөй, оңой эмес иш чара. Себеби дегенде, мисалы бизге адис келсе, ал педагог эмес. Өзүнүн ишин майын чыгара билет, кол менен жазат, бирок ошону жеткизе биле албайт да. Же болбосо өзү мугалим, бирок ошо кесиптин ээси боло албайт. Канчалык билим жогорулатканга ар жак бир жака жөнөткөн күнү дагы ага шык жок адам алып кете албайт. Ошон үчүн ошол көйгөй азыркы күндө өтө чоң көйгөй болуп турат. Ошо өзүбүздүн бүтүрүүчүлөрдөн азыр издеп атабыз. Бүтүп кеткен окуучуларды чакырып атабыз. Ошол багытта чоң иш чараларды жүргүзүп атабыз азыркы күндө. Сиз азыр туура айтып кеттиңиз да, бүгүнкү күндө кесипкөйлөр жетишсиз болуп атат депчи. Анткени же болбосо бар болсо дагы бүгүнкү күндөгү ошол жаңы бизде азыр өсүп келаткан жаш муунду тарбиялаш дагы өтө кыйын болуп калды да. Себеп дегенде, мисалы өзүмдө деле мисал болду. Кызымды окууга бердим, кошумча окууга бердим. Берсем болсо улуу эже бар эле, анан бир жаш мугалим кыз бар эле, ошо жаш кызды тандады да. Анан эмнеге тиги эжеге барган жоксуң? Эженин тажрыйбасы чоң, алса сонун нерсени үйрөтөт. А тиги кыз 17 жашта экен өзүчү. Анан эми сага эмнени үйрөтмөкү эле десем, дейт, ал эже дейт, тиги старомодная дейт да, ал мага дейт, жаңы трендтерди үйрөтө албайт дейт да. Англис тили болчу, бирок ошол эле учурда дейт, тиги кыз дейт, бизге жөнөкөй оюн тилинде үйрөтөт дейт да, оюн форматында. Эже болсо кечке эле окутуп үйрөткөн дейт да. Анан сиздер кандай методиканы колдоносуздар окутууда, ошол биздин Z поколенияга жеткирүү? Азыр эң жакшы методика бул методика равный равному деп коет. Сиз айтып аткан методика дагы бул ошол өзүнүн тилин билген, өз багы курагындагы жакыныраак же болбосо
тил табышканы жакшы болот да. Ошону ошол равный равному деген теңине деген которо келсекчи, ошол методика өтө жакшы методика. Жаштар бири бирин жакшы түшүнөт, бир тилде сүйлөйт. Анан кийин ошол эң жакшы методикалардын бири. Андан тышкары биз эч качан улуу мундун методикасын да унутпашыбыз керек. Бул баягы стандарт. Ал жакта да көп үйрөнчү, көп жакшы методикалар бар. Биз жумушта алып баратканда ар дайым улуу мун менен кичүү мунду пара кылып чогуу айкалыштырып алып жүрүшүбүз керек да. Себеби дегенде жаштарга бериш керек дегенде аша чаап кеткен да туура эмес. Себеби дегенде тажрыйбаны да эске ала жүрүш керек, улуу мундун тажрыйбасын. Ошон үчүн баарыбыз тең эле ошол методиканын аркасы менен билимдүү болуп келдик да. Анан азыр эле келип алып эле бул болбойт, мындай Европанын методикаларын алалык же дагы Американын методикаларын алалык. Ошолордон үйрөнүш керек албетте, бирок айкалыштыра биле жүрүш керек да. Бүгүнкү күндө ошол студенттердин арасында кайсыл багыттар көбүнчө популярдуу болуп атат? Анан муктаждыкка жараша өзгөрүү киргизилип турабы программаларга? Же сиздерде баягы бир программа бар, ошонун негизинде кетесиздерби? Жок, биз сөзсүз түрдө рынокты мониторить этип турушубуз керек да. Кайсыл кесип азыркы учурда актуалдуу, кайсыл кесип керексиз болуп калды. Мисалы 18 кесип лицей боюнча айтып турган болсок, убагында ошо өтүкчүлөрдү дайындаган чоң окуу жай болчу. Азыркы заманда ал кесип кереги жок кесиптердин катарына кирди да. Ошондой эле мисалы бизде азыр чоң көйгөй болуп атат. Мисалы тигүүчү бар, анан портной бар. Портнойдун деңгээли бул чоңураак да, өйдөрөөк турат, себеби дегенде конструкция кылат, кийимдин конструкциясын. Бирок эмнегедир азыркы учурда ошо портнойлорду өтө рынокто талабы жок болуп атат да. Бизге көбүнчө тигүүчүлөр керек болуп атат. Бизге эле эмес, коңшу өлкөлөрдө деле бизге күнүгө ар кайсы ошо фабрикалардан чыгышат байланышка. Бизге практиканттар керек, бизге бүтүрүүчүлөр керек, бизге тигүүчүлөр керек. Бат операцияны бат аткарган профессионал тигүүчүлөр керек. Бүгүн эле мен администрация менен совещание кылдык. Анан ошол кесиптер тууралуу маек курдук да. Жумуш берүүчү мага портной кереги жок дейт, мага тигүүчү керек дейт. Демек биз программаны тигүүчүгө ылайыкташыбыз керек. Басым көбүрөөк жасаш керек. Басым ошол тигүүчүгө, демек ошол операционка деп коет, баягы бат тигиш керек да. Ошол багытта азыр иш жүргүзүп атабыз. Биздин өзүбүздүн партнерлорубуз бар. Ошолор менен биргеликте азыр программаларды карап чыгып атабыз. Кийинки окуу жылга ошо толугу менен өзгөртсөк деген ойлор бар да. Ошол эле ширетүүчүлөрдү ала турган болсок, ширетүүчүнүн бир мисалы бөлүгү азыркы учурда керексиз болуп саналып атат да. Мисалы ошол эле газосварканы ала турган болсок, ал талапка көп дал келбей атат. Азыр жана полуавтомат, анан кийин электродуговая сварка деп коет, ошолордун баары азастан азыр ошо электронный метод койтуп баратышат да. Демек биз дагы ошого тууралашыбыз керек программаларыбызды. Ушул сыяктуу баягы көп бизде жумуш бар. Ар бир жылда ошо эмне болуп атат? Жумуш берүүчүлөр менен биз сөзсүз түрдө тыгыз байланышта болуп, туура окутуп атабызбы? Орустар айтып го, вариться в своем соку депчи. Бул туура эмес да. Ооба. Үйрөнүш керек. Мен баарын билем, мен кыйынмын деп өзүбүз отура берсек, сыртта эмне болуп атканын билбей отура берсек, бул туура эмес көрүнүш болуп калат. Ошон үчүн биз күнүгө өнүгүп өскөнгө, өзүнүн коллегалары менен биргеликте ошо тажрыйба алып, анан кийин ошол багытта иштеп аткан жумуш берүүчүлөр менен тыгыз байланышта иш жүргүзөбүз. Негизи 18-кесиптик лицей кайсыл багыттар боюнча окутат? Биз ар кайсы багытта окутабыз. Эң биздин бирден бир өзгөчөлүгүбүз, мисалы кээ бир окуу жайлар бар, курулуш багытында эле окутат. Кээ бир окуу жайлар бар, жалаң ашпозчу багытында окутат, тигүүчү багытында. Биз болсо ар кайсы багытта окутабыз. Бизде тигүүчүлөр бар, портнойлор бар, бизде ашпозчулар бар, официант, бармен, ширетүүчү бар бизде,
анан кийин автоунааны ошо обслуживание автосервис деп коет, автоэлектрик, моторист деп ошол багытта окутабыз. Бизде чоң окуу өндүрүштүк комплексибиз бар. Биз окуткандан мурун да элге дагы машиналарды оңдоп түздөп жасалгалы өзүбүздүн центрибиз бар. Ал менен биз багы тыйын тапканда коммерциялык коммерциялык багытта дагы, окутуу багытында дагы иш жүргүзөбүз. Анан сырттагы башка ошол иш менен алектенген компаниялар менен биз жакшы эле конкуренттик иш жүргүзөбүз. Жакшы. Ал эми чоңдорго багытталган кандайдыр бир программалар барбы? Сиздер азыр чоңдор дегенде көбүнчө бул 16 жаштан өйдө кете берет да, баягы жашы чексиз болот да. Эми 60 жашта болуп, 65 жашта азыр көрүп атпайлыкпы? Баягы өмүр бою билим алуу деген тенденциясы абдан күчтүү болуп, биздин баягы өзүбүздүн тажрыйбабызда 50, 60, 70 жашта апалар да окуган учурлар бар да. Анан кийин сиздерде ушундай чоңдорго багытталган программалар барбы? Кайсыл багыттар боюнча? Албетте, бардык бизде болгон багыттар боюнча кыска мөөнөттүк курстарды мына бүгүнкү күндөн тарта биз баштадык. Себеби дегенде өзүбүздүн бюджеттик негизге келген 9-дун базасында, 11-дин базасында келген өспүрүмдөрүбүз бар да, бизге окуганы келген. Ошолор менен баягы бир текстей кылып, алардын баарын жайгаштырып, иш чаралардын баарын бүтүрүп алып туруп, азыр кыска мөөнөттүк курстарга дайындыктарды көрүп, мына бүгүнкү күндөн тарта баштадык. Биздин Instagram баракчабызды дагы карасаңыздар, ошол жака азыр жарыялап баштадык. Ашпозчуларды, тигүүчүлөрдү, автоэлектрик аябай бизде келет. Жаш эч кандай чек жок. Мен сизге толук кошулам. Өмүр бою билим алып, өмүр бою өнүгүп өсүп, ар кайсы багытты көргөн, бул менимче бир жашоонун бир рахаты болуш керек да. Себеби дегенде бир эле багытты алып жүрө берген, жөн эле үйдөн деле, үйдөгү тиричиликке деле бир кесиптин ээси болсоң жакшы да, акча төлөп бирөөгө мисалы жалдырабайчы, мындайча айтканда. Бир кесиптин ээси болсоң жакшы. Биз ачыкпыз. Кыска мөөнөттүк курстар биздеки 1 айдан 3 айга чейин ар кайсы багытта биздин устаттарыбыз, күчтүү устаттарыбыз бар. Кыска мөөнөттүк курстарга, анан ошо чоңдорго билим берүүдө андрогогика деп коет. Өзүнүн бир тилин билиш керек. Башка ыкма менен. Башка ыкма менен. Себеби дегенде жашоодо тажрыйбасы бар адамдар, анан мындай бир ар бир адамдын эгосу болот эмеспи? Кээ бирлер үчүн ошол мен кайра окуймбу? Окуучу позициясына түшүп кыйыныраак болуп калат да. Анан мага үйрөтөбү? Мен аябай көрдүм. Бизге профессорлор келген учурлар болгон. Бизге бир илимдин ушундай бир туу чокусуна жеткен адамдар бар. Бизнесмендер келет. Анан үй кожойкелери келет. Анан ар кимдин өзүнүн бир жашоодо турукташып калган психологиясы бар, позициясы бар. Анан ага андрогог деп коет. Педагог бул башка, андрогог башка. Ошон үчүн биз коллегаларыбыз менен ошол багытты дагы аябай изилдейбиз. Анан тил табыш керек. Анан андай адамдарды үйрөтө келгенде дагы өзгөчө бир кыйынчылыктар болот кээ бир учурда. Ошон үчүн бул да бир өзүнчө бир философиянын өзүнчө искусство. Сиз азыр айтпадыңызбы, жаңы кесиптин ээси болгон бул абдан жакшы депчи. Анан кийин чындыгында мен өзүмдүн деле баягы жеке жашоомдо деле билемин, мындай жаңы бир нерсени үйрөнгөндө жашооңо жаңы дем кошулгандай да. Анан кийин сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңызда өзүңүздүн кесибиңизден тышкары кайсыл кесиптерди, кайсыл ыкмаларды же болбосо көндүмдөрдү билесиз? Мен башында кесиптик лицейден окуп, 9-дан кийин эле кесиптик лицейге бардым. Бул 4-үнчү кесиптик лицей Бишкек шаарындагы. Ал жака ошо жыгач устасына кирип окуп, андан соң мен ошо евроремонтко, шыбакчылыкка, гипсокартондун конструкцияларына кызыгып, ошол багытта билимимди тереңдетип окудум, үйрөндүм. Анан жашоодо мага аябай чоң жардам берди. Анан кийинчерээк болсо ошо энергоэффективное строительство деп коет эмеспи? Аны кыргызчасында айта албай атпаймынбы?
ошо энергияны үнөмдөө куруу ыкмалары. Ошол куруу ыкмалар менен аябай кызыгып, ошол багытта аябай изилдедим. Андан тышкары спорт багытында мына сиздердин эле кошунуңар болот, джиу-джитсу, бул да өзүнчө бир искусство. ооба. Грэплинг, күрөш, ошол багытты дагы мына 2 жыл аралыкта окуп үйрөнүп баштадым. Өз үстөрүнө кичүү балдар бизге агай да, мисалы 10 жаш, 15 жаш кичүү. Агай, сиз деп кайрыласың. Андай жерге барганда мына ошол эле пример, бир жерде сен жетекчисиң, бир жерге барганда окуучусуң, и ошону кабыл алып, анан туура пайдаланып үйрөнгөн бул абдан керектүү нерсе да. Көп адамдар айтып коет азыр китепке көп басым жасалбай калды да. Электрондук китепти окушат же болбосо аудио китептерди окушат да. Анан кийин сиздин жеке жашооңузга кайрылып калгандан кийин сурагым келип атат. Сиздин өзүңүздүн акыркы жакшы көрүп окуган китебиңизди? Мен китеп көп окуйм. Анан Дюманын, Александр Дюма, бул француз жазуучусу, ошонун чыгармаларын фанатым. Ал эми өзүмө ошо бир суроо бердим да, эмне үчүн элдин баары, дүйнө жүзүнүн баары Чыңгыз Айтматов деп атса, сен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына көңүл бурбайсың деп анализ кылдым. Анан терең анализ кылып, анан ачык айта келгенде, баягы мектептеги жүрөккө тийип калган программалардын бири болуптур да. Анан же мугалимдин подачасыбы же кандай билбейм, эмнегедир мындай жалтанып калып турум да. Анан чоңойгондо дагы Чыңгыз Айтматов деген жазууну көргөндө дагы бир жалтануу сезими бар экен менде. Анан ошо эң жөнөкөй эле эрте келген турналар. Ошону алып окудум. Башында ушундай адамдын психологиясы да ушундай татаал нерсе экен да. Мен кийин мугалим болуп психологияны изилдеп, ошол багытта бир аз окуп билим алгандан кийин анан өзүмдү түшүнө баштадым да. Анан кээ бир учурда биздин ошо мектептеги тарбия дагы туура эмес экен. Навязывание деп коет го. Ооба. Ошо бул деген Чыңгыз Айтматов да эмне үчүн силер депчи, анан өзүңдү күнөөлүү сезип, баягы аракет кылсаң да түшүнбөйсүң да. Ошентип анан кийин окуп көрсөм ушундай кооз жазылган, ушундай көркөмдөлгөн, сүрөттөлгөн. Анан окуп бүтүп туруп жыйынтык чыгардым. Мугалимдин күчтүүлүгүнөн баланын келечеги түзмө-түз байланышкан экен. Туптуура айтасыз. Мугалим канчалык тың болсо, канчалык өзүнүн ишин билип, сүйүү менен окуучуга жеткирсе, анда окуучу ошол предметти болобу, ошол кесип болобу, эмне болобу сүйөт. Биздин учурда болсо, ошо эмнегедир кийин чоңойгондо деле дүйнө жүзүн бир топ жерде кыдырдым мен. Германияга бардым, Францияга бардым, Турцияга бардым. Баардыгы тең. Ошо Кыргызстан десең Чыңгыз Айтматов дейт, өзүңдү күнөөлүү сезесиң. Мен анын чыгармаларын окуган эмесмин деп. Мындай ооба деп коесуң, окубайм деп айта албайсың да. Анан мына жакында эле ушу 1 ай болду. Анан эми азыр ошо жалаң Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына басым берейин деп атам. Негизи мен эфирдин аягында берейин дегем ошол суроону. Азыр эле бере берет окшойм. Негизи көбүнчө окуу жайдын жетекчиси ошол келген студенттерге үлгү болот да. Мен жаңы жумушка киргенде эсимде, ошол биздин НТС телеканалына келгенмин, стажер болупчу, жаңы үйрөнчүк болуп, анан ошондо Бакыт Аманов деген жетекчибиз бар болчу. Анан ушунчалык анын амбициясы, анын активдүүлүгү, багы жалпы жамаатка болгон мамилеси, ошол адамдай болсом деп мен өзүмдү аябай эңсечим да. Анан кийин сиздин окуучуларыңыз дагы балким жаш мугалимдерби, баардыгы сизден алып үлгү алгысы келет болуш керек да. Анан кийин сиз алар үчүн сунуштай турган, балким бул кино болушу мүмкүн, балким бул ошол эле китеп болушу мүмкүн. Эмне сунуштайт элеңиз? Биринчиден сиздин келтирген өзүңүздүн мисалыңыз мени аябай кубандырды. Бакыт Аманов менен тайкем болот. Мени тарбиялаган, мен дагы ошо Бакыт Амановго жашоомду тууралайм. Азыр деле үйрөнөм. Экөөбүз бир багытта кетип бараткан экенбиз. Азыр деле кеңешебиз, экөөбүз чогуу
машыгабыз бул джиу-джитсуда. Азыркы күндө деле мен мугалимим деп айтсам жаңылышпайм. Мени тайтайлап бастырган ал адам. Ошон үчүн аябай кубанып кеттим, сиз айтсаңыз. Анан окуучулар кыргыздар баягы эме эмеспи, баягы тааныша келсе эле, учураша келсе эле баягы тааныш болуп чыгат дегенде болуп калды. Анан туугандар дагы ошо окшош турушат мен кишиге. Эми мен лицейге келгенде буга чейин биз 18 кесип лицейде баягы 50 жаштан өйдө болгон жетекчилер болуптур да. Анан жаш болуп келдим. Эми 36 жаш жетекчиликке жаш эле деп эсептелинет го. Ооба. Анан аябай таң калышты. Анан кийин ошо 8 март болуп калды. Анан башында директорго мына Орунтаев Талбек Дүйшөнбекович сөз деп баягы окуучулардын уюштурган иш чарасы. Анан мен диджейге барып эле минус берип койдум. Анан жахалиптин созвездие ангела деген бар го. Бизге дардап берет окшойсуз. Анан сүйлөбөй эле стандартно сүйлөбөй эле сразу минус кетип анан ырдап баштадым. Ырдап баштасам эле таң калышып эле тура калышты, потому что неожиданно баягы күтүүсүз жерден ырдап салып анан Инстаграмда, ТикТоктогу министрликке чейин жетип кетиптир. Бири-бирине баягы жөнөтүп отуруп просмотрлар да көбөйүп кетиптир. Казакстандын просмотрларына чейин кирип кетиптир. Анан окуучулардын бир кандайдыр бир кызыгуусу болуп баштады да. Бул чоң жоопкерчилик. Анан мен окуучуларга дайыма айтам, бизде ар бир дүйшөмбү линейка болот. Анан ошол жерден акыл насааттарымды чыгып окуучулар менен. Андан тышкары өз-өзүнчө жолугуп, андан тышкары Инстаграмым да ачык, WhatsApp'ым да ачык, кабинетим да ачык. Келишет. Үлгү болгонго сөзсүз түрдө баарыбыз тең, кичүү муунга үлгү болушубуз керек албетте. Бул жетекчисиңби, жетекчи эмессиңби, сөзсүз түрдө үлгү болуш керек. Жакшы багытты сөз менен эмес, иш менен көргөш керек. Иш менен. Мисалы биз айтабыз да, спорт менен машык кыла. Мен спорт менен өзүм машыкпай, анан спорт менен машык деп айтсам окшошпой калат. Алар дагы келесиң эмес, баарын көрүп турат. Ошон үчүн спорт менен машыгыш керек. Китеп окугула. Мисалы китептер биз библиотека көп окуу жайларда жабык турат. Же жөн эле номиналдуу бар. Ал жака эч ким барбайт. Анан инициативаны көтөрдүк дагы китеп такчаларын ар бир этажга, ар бир булуң бурчка, лицейдин булуң бурчуна жазаттык. Жазатып, анан мен өзүм үйүмөн эле бир 30 китеп алып келип койдук. Коллегаларыма айттым, алып келгиле китеп. Библиотекада кайсыл китептер жөн эле турат, алып чыккыла бияка. Деп анан окуучуларга ошо ачылышын кылдык. Анан айттык, келгиле китеп окуйбуз. Каалашынча алып кеткиле. Окуп бүткөндөн алып келип коюп койгула, жакса алып келбей эле койгула. Бирок мүмкүн болсо бир китеп алып аткан ордуна башка бир китеп, өзүңөргө жаккан бир китепти коюп койгула. Жакшы инициатива экен. Кызыгуу кадимкиде өстү да. Мындай өтүп баратып корпустан деле китеп алып барып тегеректеп такчаны карап ачып атса жүрөгүң жылыйт кадимкидей. Анан китептин өзүнүн жыты бар го. Жакшы жыты, китепти окуп атып магдыра уктап калган кандай сон. Азыр болсо баарыбыз тең эле бул уюлдук телефондорубуз менен кучакташып жатып, уюлдук телефон менен кучакташып ойгонуп атпайбызбы? Бул өтө начар көрүнүш. Анан балдарга дагы мен могу баланча китепти окуп бүттүм деп айтыпчы. Келгиле китеп окуун марафон кылалы деген сыяктуу. Ушул сыяктуу үлгү жөн эле сөз менен эмес, иш менен көргөш керек. Ошондо демек сиз бир чыгарма менен эмес, жалпы эле сиздин өзүңүздүн жүрүм-турумуңуз менен, өзүңүздүн ошол үлгү көрсөткөнүңүз менен бүгүнкү күндө баягы студенттердин кызыгуусун арттырып аткан экенсиз да. Анан Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окугула деп айтам. Башка жакка барып калсаңар уят болбогула деп да. Уят болбогондон мурун дагы чын эле илгерки биздин ата бабаларыбыздын оор өткөргөн турмушу ошол жерде так чагылдырган. Ооба. Азыркы заман менен ал заманды салыштыра келсек, асман менен жерде аны окуп түшүнбөйбү билбейм, мен сездим да. Ички дүйнөм менен сездим. Кандай ачарчылык болгон, кандай кыйынчылык болгон. Ошол 14-15 жаштагы өспүрүмдөр эмне гана кыйынчылыктарды көрбөгөн.
андай заман азыр жок, кудайга шүгүр. Бирок ошол чыгармаларды окуп балким бир аң сезим аңтарылат деген ойдо. Сиз азыр айтсаңыз, мен дагы эстеп кеттим. Бизде ушул билим берүү жумалыгын өткөзүп турабыз. Коомдук фонд ЦТО тарабынан. Анан кийин былтыркы жылдын эсебинен Чыңгыз Айтматовдун баягы туулган күнүнө арналган кече уюштурдук. Ошол жетим балдар үйүнө дагы баягы атайын Чыңгыз Айтматовдун киносун коюп, аны талкуулап дегендейчи. Анан кийин бизде жакында эле мына ошо резиденция, мамлекеттик резиденциянын жанында атайын музей бар эмеспи, үй музейчи. Биз ошол жака бардык кесиптештер менен. Барганда ак кемени мен мурун ак кемени окуганмын да, анан кийин мен ал убакта бала катары эле окуп, жомоктой эле окуп, ошо менен калып калган экен да. Анан ошол жака барганда, сиз азыр Тайке десеңиз да эстеп кеттим, Тайкеси бар экен. Ошо Чыңгыз Төркөбүчтүн. Анан кийин айтып калды да, ушу сен кайсы чыгармасын жакшы көрөсүң депчи. Анан кийин мен да биринчи эле оюма келген эле ошо ак кеме болгон экен. Анан ак кеме десем эле, анан сен ал жактан эмнени түшүндүң деп сурап калды да. Анан кийин көрсө ал жакта башка нерселер катылган экен да. Бул жөн чыгарма эмес. Мисалы ошол эле Орозкулду эмне үчүн Орозкул деп атаган. Көрсө Орозкул багы сиз окудуңуз беле? Жок. Анда окуңуз деп эле. Орозкулдун кичине мүнөзү чатагыраак, анан кийин мен тасмасын көргөм. Эгер тасмасын көргөн болсоңуз, буну көрсө, Орозкулду орустар менен эметкен экен да, Чыңгыз Айтматовчу. Ошо Орозкулду орус деп айта алган эмес ал учурдачы. Анан ошо Орозкулду орустардын мүнөзүн алган экен да. Ошондо мен дагы анан кийинчерээк китепти ачып окуганда аны ошондо түшүнүп баштадым да. Азыр мен Чыңгыз Айтматовдун сиз айткандай эрте келген турналардан баштап мен дагы жаңы окуп баштадым. Мурунку окугандарым мага баягы бала кезимде эле, кадимкиде эле баягы алтын балыкты окугандай эле өтүп кеткен экен да. Чыныгы маңызын ушул чоңоюп калганда түшүнөт экенбиз да. Мен да сунуштайм биздин эфирдеги биздин көрүүчүлөрдүн баардыгына Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын биз окуйлук, чыныгы маңызын түшүнөлүк дегендей. Бирок мажбурлоо жолу менен эмес. Мажбурлоо эмес. Мажбурлоо жолу менен, себеби дегенде мажбурлаганда аягы меникинде болуп бүтөт. Менин мисалымдагыдай болуп. Туура айтасыз. Анан кийин азыр айтпадыңызбы, ошол эгерде биз мугалимди жакшы көрсөк, ошол сабагын дагы жакшы көрүп калат экенбиз депчи. Таккана ошондой. Мектептен мен дене тарбияны аябай жакшы көрчүмүн. Себеби дегенде дене тарбия мугалими ошо бир башкача үйрөтчү да. Башка ыкма менен. Ыкмасы бар эле, мамилеси бар эле. Ошол эле орус тил мугалими багыты. Анан ошол сабакка шашасың. Географияга шашасың. Сабакка эмес, мугалим менен жолукканга шашасың. Мугалим менен жолукканга шашсаң, сабакты дагы түшүнөсүң. Ооба. Кунт коюп угасың. Оюн зооктор бар. Бир аз аралаштырыш керек. Анча-мынча бизде коллегалар бар, дагы деле ошол мажбурлоо методикасы бар да. Талап кылып, сен окуп үйрөнбөсөң жашоодо эчтекеге жетпей каласың. Анан бул энергиянын баарын ушканга кетирет. Бир таалим тарбияга өтүп кетет. Программасы бияка калып калат. Ошонун баарын айтасың. Урматтуу кесиптештер, биз азыр башка заманда жашайбыз. Башка замандагы балдарды тарбиялап атабыз. Ошон үчүн биз өзүбүздү алмаштырып, башка ракурстан сабакка, билим берүүгө карашыбыз керек. Сиз андрогогика деп калдыңыз. Демек, өзүңүздөрдөгү мугалимдерди дагы окутуп турасыздар, окуучуларды дагы, окутуучуларды дагы окутуп турасыздар, туурабы? Сөзсүз түрдө, себеби дегенде мугалим өзгөчө устаттар универсал болуш керек. Жөнөкөй эле мектепте ал жакта педагогика эле талап кылынат. Биз кесиптик лицейбиз. Бизге улуумун да келет, кесип алгысы келет. Демек, биздин устаттар андрогог да болуш керек, педагог да болуш керек, психолог да болуш керек. Бул өтө чоң жоопкерчилик дагы бар да мунун аркасындачы. Атайын билим алам деп келген чоң адам. Кээ бирлер бар жашоодо ар кайсы жака сүзүлүп, кагыл урулуп, анан кийин ушу бир шерет үчүн үйрөтүп алып туруп акча таап үй бүлөмдү бакпасам деген адамдар бар. Же тигүүчү болбосом деп, же ашпозчу болуп.
бир иштебесем, анан көбүнчөсү биздин жарандар чет жакка чыгышат. Чет жакта ошол талаптардын бири сөзсүз түрдө сенде кесиптик билим болуш керек. Кесиптик билим болсо виза ачылат экен да. Ошону тастыкташ керек экен. Анан ошентип ар кайсы жакка жашоонун оорчулугун көрүшүп анан келет. Анан келгенде бир туура эмес бир кабыл алуу болсо, бул эмне деген сезимдер. Бул чоң жоопкерчилик. Ошон үчүн кесиптештерге айтам да, жылуу мамиле сөзсүз түрдө бир мындай үй бүлөлүк бир обстановка болуш керек. Анан ошондо адамдын келиши да жакшы болот. Анан сарафанный радио деп коет, ал экинчисин айтат, үчүнчүсүн айтат. Тилекке каршы кесиптик лицейлердин бар экенин билбегендер да көп да биздечи. Чындыгында Биз азыр ошо блогерлер менен тыгыз байланышта иштешип атабыз. Конокко чакырып турабыз. Анан алар аркылуу, ошо биздин блогерлер аркылуу, алардын аудиториялары аркылуу биз жеткенде бир Туңгучта микрорайондо ушундай кесиптик лицей бар. Эгерде кесип алгың келсе, бекер билим алсаң болот. Бир маал ысык тамагы менен деп, эгерде биз 9 базасы менен айта турган болсок окуучуларгачы. Анан бир частный бир бизнес мындай окуу жайларга барып, эмне деген акчаны төлөп окушат. Көрөкчө бияка келип бекер окусун. Ошону анткени аларда маркетинг күчтүү. Сиз аябай жакшы багытта азыр козгоп атасыз. Биз тилекке каршы көпчүлүк дээрлик окуу жайлар акысыз окуу бар экенин да билбей калышат да. Өзгөчө бул мамлекеттик окуу жайлар маркетингге басым беришпейт. Деги эле маркетинг деген жок. Анткени ага акча бөлүнбөйт. Маркетинг деген статья жок. Мисалычы, ал ошол жетекчинин бир чыгармачылыгы болуш керек да. Биз ошо кесип лицейге келген соң коллектив менен, коллегалар менен азыр маркетингдин үстүнөн катуу иштеп атабыз. Instagram баракча, TikTok баракчабызды, логотип, брендбук, брендинг, мерч деген сыяктуу нерселердин үстүнөн иштеп, ага каражат табып, биринчи каражат табыш керек да, баары айланып келип каражатка бекит, каражат табып, анан ошонун үстүнөн чоң иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Ошол эле блогерлердин келгени, мына жакын арада дагы чоң бизде иш-чаралар күтүлүп атат. Баягы орустар айткандай, мы хотим заявить о себе дегендейчи. Биз барбыз бул дүйнөдө, биз ушундай эле кыйынбыз, биздин колубуздан келет, бизге келгиле деген багытты кармап атабыз. Өтө кубандырат. Кызык болсо биздин Instagram баракчага кирип көрсөңүз болот. Буга чейинки Instagram баракчанын мен башында скриндерин кылып алгам. Анан ошол аудиториянын өскөнү, анан ошол Instagramга болгон багытыбыз, анан ошол эле буклеттердин дизайны, мурун мындай эле жанагындай А4 баракчасына эптеп бир эски уску сүрөттөрдү киргизип эле жазып коюшат. Андай эмес. Мен дагы көрдүм баракчаңыздарды, жанданып калыптыр. Көрдүңүзбү? Ооба, көрдүм. Жакшы иштерди кылып келатабыз азыр. Анан дагы көп пландарыбыз бар бул багытта. Өнөктөштөр менен кызматташуу кандай жүрөт сиздерде? Себеп дегенде, мисалы, ооба, сиздерде 9 базасы менен келгендерге балким айрымдарына акысыз окуулар бар. Бирок ошол эле учурда биз чоңдордун программасы жөнүндө сүйлөшкөндө, бул баягы коммерциялык жол менен окуш керек болуп калат да. Баягы айрым учурда төлөй турган учурлар болуп калат да. Өнөктөштөрдөн кандай колдоолор бар? Мисалы, мен билишимче, DVV International биздин ошол ЦИТО коомдук фонду менен дагы мына кызматташуу башталып атат, Кудай буйруса. Дагы башка ушундай программалар менен иштешесиздерби? Кимдер окуй алат, алга кимдер кантип баягы сиздерге арыз таштай алат да, окуйбуз депчи? Эмгек министрлиги менен биргеликте бизде келишимдер бар. Жанагы центр занятости деп коебуз эмеспи? Анан ошол жака жумушу жок жарандар барат, анан ошол жактан бизге жөнөтөт. Ал жактан мамлекет тарабынан толугу менен каржыланат. Анан кийин биздин жарандар бекер кесиптик билим алып алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Андан тышкары биздин иш берүүчүлөрүбүз тарабынан дагы чоң колдоолор болот. Мисалы, азыр Текстиль Транс деген чоң уюм бар. Булар тигүү багытында
иш жүргүзүшөт. Биздин бирден бир жакын өнөктөштөрүбүздүн бири. Алар дагы ошо кыска мөөнөттүк курстарды каржылайт. Андан тышкары ошол жумуш да берет. Жумуш менен да камсыз кылат. Андан тышкары Салкын, Меники, брендтерди айтам. Текстиль Транста Салкын. Тилекке каршы мен билбейт экенмин. Кайсыл баягы торговый марка деп коет го, кайсыл торговый маркада чыгарышат экенин билбейм, бирок аябай Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы ошо жеңил өнөр жайда чоң болуп эсептелет. Биринчи. Данатекс деген да биздин ошо өнөктөштөрүбүз бар. Алар менен жакында сиздерди да чакырабыз. Биз ошо жаңы аудитория ачып атабыз. Ошо өнөктөштөрүбүз менен биргеликте ошо кыска мөөнөттүк курстарга басым берелик, биздин жарандарга көмөк көргөзөлүк деп жогорку кеңештин депутаттары менен, министрлик менен биргеликте, жумуш берүүчүлөр менен биргеликте чоң иш чара пландап атабыз. Ошол классыбыздын ачылышы болот. Анан ошол класста ошо биздин жумуш жок жарандар болобу, же бир кесибин өзгөртөм, же өзүм үчүн үйрөнөм, билим алам деген жашына чек жок. Биздин лицей ачык, келиңиздер. Чогуу өнүгөлүк, чогуу өсөлүк. Жакшы. Ал эми азыркы замандын талабына ылайык сын ариптештирүү болуп атат, жаңы технологиялар киргизип атат. Бул сиздердин программаңыздарга кандайдыр бир таасир береби? Мен артка кайрылалык, азыр сиздер менен кайра. Кеттик. Артка кайрылалык. Жанагы адистер деп атпаймынбы? Кесипкөй адистердин астыгы, анан биздин тилекке каршы сунуштаган айлык маянага баары эле көңүлдөн келе бербейт. Бул чоң көйгөй болуп атат. Ал боюнча ачык эле айта кетиш керек. Эч кандай немеси жок, сыры жок дегендейчи. Бирок сан ариптештирүү боюнча айта келсек, мисалы, министрликтин кылган иш аракеттери бул баягы онлайн кабыл алуу. Бул коррупцияны түздөн түз жоет. Үйдөн эле, айылдан эле, баткен болобу, нарын атпашы, калас, айырмасы жок. Ошол документтерин онлайн лицейге каалаган кесип лицей кабыл алынды, бүт автоматтык түрдө. Бир да жетекчинин укугу жок, кабыл албай койгонго, эгерде бүт баягы талаптанган документтери туура келсе кабыл алынат. Бул санариптин эң биринчи электрондук журналдар кирген жатат жакынкы арада. Ошол эле e-кызмат деп коебуз, баары тең санариптештирип келатат да. Демек бул баягы скут системасы киргизип атат, же Face ID менен окуу жайга кирип, окуу жайдан чыгуу. Бул дагы ошол жанагы өлүк жан деп коет го, мертвые души. Ошолорду жок кылуу максатында министрлик тарабынан жөн эле баягы галочка үчүн бар деген окуу. Бирөөнү документин алып келип койчу деген сыяктуу илгери көп эле. Ошолордун баары жок азыр. Бул санариптештирүүнүн эң бирден бир. Ошого кесип лицейлерде мыкты адистер керек да. Ошол бул IT багыт. Анан кийин көп окуу жайларда ошол бир кишиге жүктөлөт ал. Ошол орун басар болобу, мугалим болобу жүктөлөт. Ага ошо атайын IT штат деп ачып беришти азыр. Бирок бул кайра эле ошол кыйын IT адисин табыш мындай же акчасын төлөш керек. Вот ошол маселелер жетекчинин жумушун кызыктуу кыла турган нерселер деп аталар да. Сизди турбо режимде иштеткенге мүмкүнчүлүк түзүп берип атканбы? Чоң мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Анан бир өзүнчө бир мындай стратегияларың болуш керек, кызыктырышың керек, чакырышың керек. Анан ошентип адистерди таап алып келип иштетип атабыз. Ал эми онлайн курстар боюнча да мисалы азыр биз дайындап атабыз онлайн курс. Биз азыр адамдардын эң баалуу эле нерсеси убакыт болуп калбадыбы? Ооба. Ошол пробкадан шаардын бул бурчунан тигил бурчуна келгенди кыскартышыбыз керек болуп атат. Бул түзмө түз онлайн программалар. Онлайнга мугалим дагы, анан ошо онлайн билим алып аткан адам да даяр болуш керек. Жөн эле онлайн деп койгондо болбойт. Анан ошол теориялык блокту, бизде теориялык анан практикалык эки блоктон турат да окуу. Анан теориялык блокту үйдөн чыкпай эле окутсак, бизге мыйзам толугу менен мүмкүнчүлүк берет. Азыр мыйзамда жазылып атат.
сан эриптештирген окуу болсун, инклюзивдүү окуу болсун, интеграция деп коет, дуалдык методдо окуулар болсун деген жазуулар бар, ар бир пунктлар бар. Ошонун баарына биз талабына жооп беришибиз керек. Ошол сан эриптештирген жагын багытын ала турган болсок, ошо онлайн программаларды азыркы күндө иштеп чыгып атабыз. Демек бүгүнкү күндө баягы иш жүзүндө жүрүп атат булардын баардыгы. Албетте. Анан кийин ошол окуучуларды, сиздерге келе турган жаңы ошо студенттерди кызыктыруу максатында бир история успеха деп коет да, баягы ийгиликтүү бүгүнкү күндө сиздердин бүтүрүүчүлөрүңүздөрдү баягы алар менен тыгыз байланышта болуп турасыздарбы? Себеп дегенде биз билебиз баягы 5 жылдык, 10 жылдык деп өзү мектепте чогулабыз го. Ошентип сиздерде дагы баягы бүтүрүүчүлөр чогулуп турабы? Анан кийин ийгиликтүү ошол бүтүрүүчүлөрдү балким чет жакта иштеп атабы же бул жактабы баягы өзүнүн тарыхы жөнүндө бүгүнкү күндө баягы коуч, тренер деп коюшуп атпайбы? Андай эмес ба? Чыныгы биздин өзүбүздүн бүтүрүүчүбүз. Сиз деле ала турган болсок, мынакей бул Талабек Орунтаев, мынакей 4-кесиптик лицейди бүткөн, бүгүнкү күндө 18-кесиптик лицейде директор деп сизди балким конокко чакырат деген сыяктуу. Сиздерде ошондой практика жүргүзүлөбү? Биз мен келгениме аз эле убакыт болду да. Анан келаткан календардык жыл окуу жыл эмес. Календардык жылда пландап атабыз. Ошо байланышка чыгып, биздин ошо 10 жылдык аралыкты алып атабыз. 10 жылдык аралыкта байланышка чыгып, Instagram аркылуу, ар жак бер жак аркылуу ким кандай көрүнүктүү, бизде окуучулар көп экен. Биздин ошо кесиптик лицейде көп жылдан бери иштеп жүргөн коллегаларымдын, кесиптештеримдин айтымы боюнча ошол ийгиликтүү бүтүрүүчүлөрдү чогулталы деген, жазга чогулталы деген жакшы пландарыбыз бар. Анан шоу бизнес багытында дагы биздин бүтүрүүчүлөр бар экен. Анан 100-кесип лицейдин директору бар, мисалы Индира Куралбековна. Сиздерден бүткөн, Биздин 18-кесип лицейди бүткөн. Кийин 4-кесип лицейде иштеген менен коллега болуп, азыр ушул сыяктуу көп баягы примерлер бар. Ошо жазда чогулталы деген ой бар. Анан жана база данных деп коет го. Ошентип ошо бүтүрүүчүлөр менен да иш жүргүзсөк деген бар. Буга чейин иштер жүргүзүлгөн эмес бул багытта? Буга чейин тилекке каршы жүргүзүлгөн эмес. Бизде саналуу мүнөттөр калды. Бирок биз сизди ырдатпай жөнөтпөйт окшойбуз. Балким жигитке жетимишүүнөр аздык кылат дейт. Бул дагы көндүм. Себеп дегенде атайын бир жаңы айтып атпаймынбы, көндүмдү үйрөнөбүз десек, бул ырдаган дагы көндүм экен да. Эгерде мага апам сайма сайганды үйрөтсө дагы, бул дагы көндүм экен, бул дагы шык экен да. Анан кийин сиз өзү негизи талантка бай экенсиз. Ар багытта окуп туруңуз, студенттерди шыктандырам деп жөнөкөй курс сүйлөбөй ырдап чыгыптырыңыз. Балким биздин дагы ошол Умтул подкастын көрүүчүлөрүн биртке жанданталык. Экөөбүз кечке окуу, билим, кичине эме деп коет эмеспи, сүңгүп кирип кеттик да. Анан ачылалык. Негизи мен жакшы ырдайм деп айткандан алысмын. Бул көбүнчө өспүрүм кезде рэп багытына аябай кызыгып, анан ошол багытта эгерде минус болсо, анан бир мындай атмосфера аура болсо жарашат. Светти өчүрүп күйүз туралы. Азыр бул жакта мен ырдасам окшошпой калат. Ошон үчүн биз сизди конокко чакырып эле, анан бизге конокко келгенде эле ырдап берсем туура деп эсептейм. Туура көрсөңүздөр. Макул, анда бизге келген коноктор негизи бир көндүмдү үйрөтүп кетет. Эгерде ыр болбосо, балким башка нерсе болушу мүмкүн. Мына ушу сиздин отурган жериңизден лайфхак деп коет. Биздин көрүүчүлөр үчүн кандай жана эмне сунуштай аласыз? Мындай кандай практикалык түрдө? Жок, балким практикалык түрдө, балким сөзүңүз менен айтасыз, же болбосо, мисалы, эртең мененкисин балким мен айтам да, мисалы, эртең мененкисин турганда лимон менен суу ичип койсоңуз сиздин ашказаныңызга пайдалуу. Же жана китеп жөнүндө айттыңыз го, китеп менен уктаган депчи. Мен да ошол менен бөлүшүп кетейин көрөрмандар менен. Балдарды уктатуу амалында биз кечки саат 9-да баардыгыбыз китеп алабыз колубузга. Китепти алып туруп, анан кийин эрте укташтын амалы дагы, анан кийин китепти да окуган. Баардыгыбызда китеп саат болот.
саат 9-да телефонду коебуз, ишиң болсо ишти токтотобуз, баарыбыз китепти ачабыз да, ар кимдин өзүнүн китеби бар. Анан баягы күлгүн жарыктыкты коюп туруп, анан кийин окуп туруп, анан уктап калабыз да. Балдар ошондо бат уктайт экен да. Мен ошондо кеңеш берет элем. Сиздин кеңешиңиз менде да 4 бала бар. Анан алар менен да бизде көйгөй, бул уктатыш көйгөй, ошол эле интернет булактарынан бери алаксытыш көйгөй, колдорунан биз атайын жаңы приложениялар бар эмеспи, өчүрүп коймо. Ооба. Ата-эненин контролу дегенби. Ошолор менен контролдого мажбурбуз. Сиздин ошо сунушуңузду колго алалык. Мен сиздей жакшы кеңештерим деле жок болгону гана жашоого ыраазы болуш керек. Биз өтө сонун доордо жашап атабыз. Күлүп туруш керек, кандай болбосун. Жашоо өзү эле кыска экен. Анан ошо кыска жашоону туура жашасак, балким азыркы учурда бизди көрүп аткан адамдын жашоосунда бир татаал бир убакыт болуп аткан чыгар. Анан мен да мындай болуп атса, эмненин баарын сүйлөп атат деш мүмкүн да. Бирок биз кейиген күндө, кейбеген күндө дагы жашоо өз нугу менен кете берет. Ошон үчүн жашоону сүйүш керек. Күлүп, ар бир секунда, ар бир минутта жакшы көргөн адамдарың менен, жакшы көргөн жумушуңда, жакшы көргөн иш менен, жора жолдошторуң менен кыска өмүрдү урушпай талашпай сүрүш керек деген кеңеш. Маселелерге жылмайып гана коюш керек. Албетте, албетте. Бул болгону гана маселе чечилет. Жакшы. Сизге чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Сизге да чоң рахмат чакырып койдуңуз. Биз дагы мынакей жалпы угармандарга, көрөрмандарга дагы бир жолу айтып кетелик. Бүгүнкү биздин студиябыздын куттук коногу Талайбек Орунтаев болду, 18-кесиптик лицейдин директору. Ал эми баарыңыздарга жакшы кеңеш берип кетти. Кандай гана маселе болбосун, жылмайып гана жооп бериңиз. Сиздердин назарыңыздарда Умтул подкаст болду. Билим көптүк кылбайт, өнөр аздык кылбайт. Саламатта калыңыздар, көрүшкөнчө.